Ушул места сизге кут болсун. Сталбек мырзага окшоп маңдай тери менен, бешене тери менен, үй бүлөсү менен ушинтип клубника өстүрөбү, алма өстүрөбү, картошка өстүрөбү, ошондой биздин дыйкандардын мээнетин биз баалашыбыз керек. Ким гана болбосун, бардык жарандарыбыз баалаш керек. Кечегиндей окуялар кайталанбашы керек. Мен шаардык милиция жетекчилиги менен дагы сүйлөштүм. Биз андайларга сөзсүз түрдө мындай мыйзам чегинде катаал чараларды көрөбүз. Мен ушу убакыттан пайдаланып жалпы ушу шаардыктарга дагы кайрылгым келет. Биз баарыбыз бир шаардын тургундарыбыз. Бири-бирибиз менен коомдук транспортто болобу, базарда болобу, мончодо болобу, көчөдө болобу, жанагындай агрессияга жол жок. Бири-бирибиз менен жакшынакай маданияттуу мамиле кылып, бири-бирибизди сыйлап, адам катары бири-бирибизди сыйлаганга үйрөнүшүбүз керек. Батырбек мырза биздин Жаңы Базардын жетекчиси болот. Сиз ушул Сталбекке окшогон жигиттерге Жаңы Базарга барып, орун берип, ошол жерде жанагы өзү өндүргөн азык түлүгүн, клубникасын сатып, тиричилигин кыла турган мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Сөзсүз. Сиз азыр барасыз, орунду көрсөтөсүз, бересиз. Андан сырткары биз жанагы башаламан соодага албетте биз жол бербейбиз. Шаарда тартипти, тазалыкты сактайбыз. Бири-бирибиздин эмгегибизди сыйлаганды, бири-бирибиздин мындай адам катары урматтаганды үйрөнүп, сөзсүз эле жанагынтип жакалашып, тепкилешип, андан бир дагы маселе чечилбейт. Ал эгер мындай агрессиясын көрсөтөм деген адамдарга биздин милиция күч органдары катаал чараларды көрөт. Мына азыр күч органдары милиция алып келип уже териштирүү иштерин баштады. Алар татыктуу жообун алат. Барып местаны берипсиз. Мынакей, дыйкандар, сизге окшогон мөмө жемиш сатып, мынол жерди мынакей бүгүндөн баштап сизге договор кылып, эртеңден паспортуңузду алып келсеңиз, паспортуңузга карап, даярдап, келишимди түзүп беребиз. Ушул жерден кааласаңыз кышын жайын ошо соодаңызды кылып, иштеңиз. Сизге окшогон дыйкандарды мэрибиз дагы, биздин дирекция дагы дайыма колдогонго даярбыз. Ушул места сизге кут болсун. Мындан кийин бири-бирибизди колдогонго жеткирсин. Кыргыз элим, чоң рахмат, Алла разы болсун. Биздин ушул мэрибизге чоң рахмат, жанында иштегендерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушу дыйкандын немесин колдоп, ушундай места кылып берип атат. Өзүм ушу дыйканчылык өмемди алып келип сатканга места кылып беришти, Алла разы болсун.